Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүз менен. Сизге бир суроо берип койсом болобу? Эмне боюнча? Мен өзү ата-энелер менен балдардын ортосундагы мамилелер, жет атаны билиш керек, бата деген эмне деген темаларда сабак өтөм да. Анан ошондой сабактар сизге кызыктырабы? Мындай өзүңүз ушундай темадагы сабактарды кезиктирип калсаңыз, кандай мамиле кылат элеңиз? Мисалы үчүн сот барактардан же юттан, сизге кызык болмок, Саламатсызбы аке? Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы турасызбы, аман эсенсизби? Сизге бир суроо берсем болобу? Макул. Мен өзү ата-энелер менен балдардын ортосундагы мамиле, ата-энени сыйлоо, жет атаны берүү, бата жөнүндөгү сабактарды берем да. Анан ушул сабактар боюнча сиз мындай соц барактардан же болбосо бир ютубтардан кезиктиресизби ушул темалар боюнча? Өтө аз. Өтө аз, Өтө аз кезигет. Бирок ушундай темалар кезиктирип калсаңыз, кандай мындай кызыкчылык менен угасызбы, же сизге анча деле кызык эмеспи? Аябай кызыгам. Себеби бул эмени жанагы театр начинается из раздевалка дейт го. Ошондой могу автобустарда бериш керек. Карларга место бергиле, мындай эме болгула деп. Карларды Сыйлоо боюнча автобустарда кирсең как селедкадай тыгып алат дагы кете берет. Эчтеке сөз да жок. Ошолор ошондойдон башталса жакшы болот. Мектептен, автобустарда баскан жерде эле любой жерде айтып турса, кичине азыр баарында телефону бар, наушниги бар. Кирип эле отурат, наушникти салып алат, уктап калаттар. Там аксакал турабы, боюнда бар аял турабы карабайт. Ооба, мен дагы бүгүн бир ошо эфирди көрдүм, ошо карган бир ата турганын, жаш балдардын баары турбай турганын көрдүм да. Өтө өкүнүчтүүбү сиз үчүн бул? Өкүнүчтүү. Өтө өкүнүчтүү, Ошо темалар боюнча козгоп, мен бир 5-6 жылдан бери ушу темалар менен үстүн иштеп келатамын. Анан бул мына жаңы билим эмес да байке. Жаңы билим эмес, бул биз ата бабабыздан калган эле салтты, баягы биздин өзүбүздүн баягы закондорубуз десек болот, мына мусулманчылыктагы баягы өзүнүн парыздарыбызды эле туура аткаралы деген ой болуп атат да. Ошол аны алып кого алыш керек. Менин атым Алена Малабашева. Анан эгерде Instagram баракчалардан карасаңыз, YouTube'дан карасаңыз, менин сабактарымды окусаңыз болот. Чоң рахмат жооп бергениңиз үчүн. Жакшы барыңыз. Саламатсыздарбы, кандайсыңар? Балдар, мен ата-энелер менен балдардын ортосундагы бир жакшы мамиле жөнүндө сабак өтөм да, тренер, коучмун, спикер. Анан ошо ата-энелер жөнүндө темалар силерди кандай кызыктырат? Мисалы үчүн соцсеттерден ата-энелер менен балдардын ортосунда мамиле деген темалар болуп калса, угасыңарбы же өткөрүгесиңерби? Өткөрүгесиңерби? Ата-энеңиз барбы? Бул жерде чогуу жашайсыңар, Ата-энеңер менен болгон мамилеңер кандай? Жакшы. Жакшы элеби? Сүйүүмөн жүрүк менен. Анан жет атага деген жөнүндө билесиңерби? Билесиңер, Жок. Билбейсиңер, Ата-эненин батасы дегенчи? Билебиз. Ата-эненин батасын алыш керек деген, Ата-энеге жакшы мамиле кылыш керек деген билесиңер, Жакшы. Рахмат. Бирок мындан кийин ушул темалар болуп калса, ачып окуп койсоңор дагы эч качан ашык болбойт да. Мына өзүңөрдүн билген билимдериңерди эмне көрүп турам, что ата-энеңер жакшы тарбия берген балдар экенсиңер да. Анан ата-энеңердин берген тарбиясы да кошумча дагы билим алып койсоңор, менимче ашык болбойт го деп ойлойм. Рахмат. Кыздар, саламатсыңарбы, кандайсыңар? 1 мүнөт убактыңыздар барбы? Бир эле мүнөт. Эмне боюнча? Мен өзү спикер, тренер, коучмун да. Ата-энелер менен балдардын ортосундагы мамиле кандай болуш керек, анан жет атабызды билишибиз керек, ата-энеден бата алышыбыз керек деген темаларды карап, ошо жөнүндө сабак берем да. Ошо темалар сизди канча деңгээлде кызыктырат? Кызыктуу тема экен. Ушул жөнүндө мисалы үчүн соцсеттерден сизге кезип калса, окуйсузбу же өткөрүгесизби? Окуйм. Окуйсуз? Окуйм. Мен Алена Малабашева, мындай Instagram'дан, TikTok'тон, YouTube'дан көрсөңүз, Алена Малабашева десеңиз ире чыгат. Ушул темалар боюнча мен аябай көп эфирлерим бар да. Анда окуп туруңуз, Ооба. Кызыктуу экен, окуп көрөм. Рахмат. Саламатсыздарбы же, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Аман эсенсизби? Сторисиңизди постоянно көрөм. Рахмат. Ой деп сүйүнүп кеттирдим. Рахмат, атайын сизге келдим, көрдүңүзбү? Да? Жүрөгүмдү сезип. Да, Мен билесизде, мен сабактарымды билет турбайсызбы? Ошо ата-энелер балдар менен байланыштуу да. Кыскача сабагыңызды. Ошо сабактар сизге канчалык кызыктуу? Аябай кызыктуу. Аябай кызыктуу. Башкалар менен да бөлүшөт белеңиз ушулар? Конечно, бөлүшөт элем. Мен уже бөлүшүп атам. Кыздарыма кызым болот, кызыма айтып, стористтериңизде эмелердин баарын жиберип, буларга бесплатный эмелер жиберип. Рахмат.
подружкаларыма жиберип. Мени билимдерибиз баалаганыңыз үчүн абдан чоң рахмат. Бизде 6 күн сайын, ар 6 күн сайын саат 10-до бизнес завтрак болот. Ооба, ошондо уктум. Ошол жака да келсеңер, өзүңүздөр 500 сом төлөп эле тамак ичесиңер, маек акысыз болот. Ооба. Мен неберени карап бара албай калдым, 2 жолу бара албай калдым. Даже жазып койдум, мен бара албай калдым. Чоң рахмат. Атыңыз ким? Асыл. Жакшы. Асыл Бүбү, бирок мен Асыл дешет да. Мен эстеп калайын сизди. Чоң рахмат. Болтуранда. Ишиңизге ийгилик. Силерге дагы рахмат чоң. Балдар саламатсыңарбы? 1 минут убактыңыздар барбы? Фрилен саламат. Мен Алена Малабаша, спикер, тренер, коуч, анан ата-эне боюнча ата-эне менен балдардын ортосундагы мамиле, бата алыш керек ата-энеден, жет атаны билиш керек деген темаларды өтөм да. Ошол темалар силерге канчалык деңгээлде кызыктуу? Мисалы үчүн ушул темаларды көздөп калсаңар, соцсеттен кандай реакция кыласыздар? Бул ата-эне менен баланын ортосундагы мамилени айтып атасызбы ошондо? Эми ата-эне деген бул балага жакшы тарбия бериш керек. Ошо бүт баары тарбиядан башталат. Кандай тарбия берсе, мисалы жет атасын үйрөткөн болсо, анан жакшы эле таасирин тийгизет го мындай. Кийин өзүнүн келечегине деле, коомдук жайларда деле өзүн кантип алып жүрүшүн бүт баары тарбиядан эсеп этет. Абдан туура. Үйдөн кандай баягы уядан эмнени көрсөшүн алат да, Үйдөн кандай тарбия алса, көчөдө дагы, башка жерде да өзүн ошондой алып жүрөт да адам. Туура. Сиз кандай деп ойлойсуз? Абдан туура, сонун оюңузду айттыңыз. Негизи ата-эне кандай тарбия берсе эле бүт жактан ушундай болот да. Эми бүт жакта элдерди сыйлап, тарбиясы жакшы болуш керек да. Ошон үчүн айтып коет го мындай көргөндө, бул баланын тарбиясы жакшы экен деп коет го, Ушул да ата-эне үйдөн алат да. Ооба, үйдөн көрөт да бардыгын деп. Окуудан деле ушундай да. Кээ бирөө эжелер кыйкырат, кээ бирөө кыйкырбайт. Ушундай да тарбиядан да. Ооба. Анан бул эми жаңы түшүнүк эмес да, биз просто баягы ата-энелерибиздин эле жет аталарыбыздын кылгандарын эле кайра кылып атабыз да. Биздин чоң аталарыбыз кандай сыйлашкан бири-бирин, балдар менен кандай мамиледе болгон, ошону эле кайра биз эске салып атабыз азыр, Себеби көп жактардан, башка жактардан мындай билимдер келип атат да. Ар кандай нерсени үйрөнүп келип атабыз, Бирок көбүнчө жакшы нерсени үйрөнбөй калып атабыз. Бирок аны эки жактан издебей эле өзүбүздүн атабыздын тектеринен издесек болот экен да. Жакшы тарбиянычы. Чоң рахмат ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн. Болуптур, ийгилик. Саламатсызбы? 1 минут убактыңызды бере аласызбы? Мен бир суроо берейин дедим эле сизге. Мен өзү рахмат турганыңызга. Мен өзү тренер, коуч, спикермин да. Атым Алена Малабашева. Соц барактардан карап көрсөңүз болот. Алена деген унутпайсызбы аттычы. Анан мен сизден сурайын деп атканым ошо ата-энелер боюнча өтөм да мен теманычы. Ата-энени кантип сыйлаш керек, алардын батасын алыш керек, жет атабызды билишибиз керек. Мисалы үчүн азыр акча жөнүндө көп темалар бар да. Элдин баары тең эле кантип акча табыш керек деген терең издешет да. Акча бул ата жак да. Ата деген оң жак. Ана акча ата жак аркылуу келет да. Ошол билимдерди берем да. Ушундай билимдер сизге кезип калса, мисалы үчүн соц барактардан, кандай деңгээлде мындай реакция кылат элеңиз? Өз негизи окугам, ушу кайсы бир баракчадан окугам. Эгер атанын ыраазычылыгын алсаң, анда сенде акча болот депчи. Туура. Анын кимдин программасынын негизинде экенин билбейм, бирок ошондой теманы окугам да. Бул эми ата-энени ыраазы кылсаң, Кудай ыраазы болот да. Демек сага акча да болот, байлык, ден соолук баары болсо керек. Аны ата-энени нааразы кылсаң, Кудайга да жакпайсың. Эчтеке жок. Ооба, баардык нерсе Кудайдан берилет. Ошол менин сабактарымдын эң негизги максаты ошо да. Сен эгер чын эле биз бай болобуз деп атпайбызбы? Сен чын эле бай болгуң келсе, ийгиликтүү болгуң келсе, ден соолугуң болгуң келсе, ата менен жакшы байланыш болуш керек, эне менен жакшы байланыш болуш керек. Тектериңди билишиң керек, ата тегиң ким экен? Биз биринчи эле сурайбыз го. Анан теги ким экен деп сурайбыз го. Кайсы жердин кызы экен, же кайсы жердин баласы экен деп биринчи эле сурообуз. Анан ошон үчүн ошо тектер менен байланыштуу болмоюнча мындай жашоодо жакшы нерселер болбойт деген темада. Ошо акча атаны сыйласаң, атанын ыраазычылыгын алсаң, акча дайым болот. А эгер турмушуңдан кыйналсаң, демек сен энең менен мамилең жакшы эмес. Энеңди сыйлабайсың деген ушундай жөнүндө окугам да. Жакшы. Эми ошолго кошулам. Эми бул сиздер азыркы масштабта, азыркы деңгээлдеги түшүндүрмөңүздөр болуп атат да. Негизи эле бул илгертеден эле ата-энени сыйласаң, эчтекеден кем кылган нерсе да. Бул жаңы деле билим эмес да. Эчтекеден кем болбойсуң. Ата-эне ыраазы, Алла ыраазы деген сөз. Биздин тектерибиздин баары эле ошентип бири-бирин сыйлап келишкен да, урмат кылып келишкен да бири-бирине. Ошондо үнгөн, өскөн. Ошондой эле го дейм. Рахмат. Аябай сонун өзүңүздүн оюңузду айтканыңыз үчүн. Чоң рахмат. Чоң саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен 1 мүнөт уруксат сизге.
Мен Алена Малабашева, спикер, тренер, коучмун да. Ата-энелер менен баланын ортосундагы байланыштар жөнүндө өтөм да. Кандай мамиле кылыш керек деген сабактарды өтөм да. Аны ушундай сабактар сизде соц барактарда канчалык деңгээлде кызыктуу? 50%. 50%. Эмнеге 50%? Менин балдарым жок. Балдарыңыз болсо, Анда 100% үйрөнүп окумакмын. анда үйрөнүп окуйсуз, Да. туура. Андай мындай ойлоп турбайсызбы? Азыр эми ата-энелерим жөнүндө эле билишим керек экен. Кийин балдарыма кандай мамиле кылышты, кийинчерээк окуйм деген сыяктуу. Да, пока писать прям. Мындай сиздин ата-энеңизге берген таасири кийинки сиздин балаңызга таасир этеби? Сиздин тарбияңыз кандай деп ойлойсуз? Таасир этсе керек ооба. Таасир этет, Ооба. себеби сиз эмнени көрсөңүз ошону кайра бересиз да. Мындай үйрөнгөн нерсеңи кайра башкаларга үйрөтө аласың да. Туура. Өзүңүз эмнени көрсөңүз уядан, Ооба. анан кайра ошону Учканда бересиз да. ошону бересиң, ооба. Жакшы, рахмат. Мындан кийин окуп туруңуз эш темаларды. Ооба. Кыздар, саламатсыздарбы? 1 мүнөт убактыңар барбы? Бир эле мүнөт. Бир суроо берейин. Мен Алена Малабашева, соцпорталын карасаңыздар, TikTok, YouTube бардын. Ата-энелер менен балдардын ортосундагы мамиле жөнүндө сабактар өтөм да, спикермин. Анан жети атаны билиш керек, анан ата-энеден бата алыш керек, ата-энени сыйлаш керек деген темалар боюнчачы. Ошо темалар силерге канчалык деңгээлде кызыктуу? Вам интересна эта тема? Да. Насколько вас интересует вас? Сейчас мы в школе проходим по крымскому. Уже преподают, Да. на эту тему? И как? Интересно? Интересно, да? Интересно или это полезно? Полезно? Да, это больше полезнее, да, по-моему, чем интереснее даже, да? Да. Молодцы. И на каком уровне вы вообще принимаете? Какую реакцию вообще? Какая реакция у вас еще? Кроме интересно, кроме эффективно, полезно, еще? Не знаю. Вообще вы рады, что такие темы вообще затронули? Да. Ата-энелер барбыз дедиңиз? Да. И как вы относитесь вообще к родителям? Хорошо, уважительно. С любовью, да? Да. С благодарностью, да? Молодцы. Молодцы, очень рада, очень рада. Видно, что у вас очень хорошие родители. И хорошее воспитание дают вам. Потому что вы, то, что видели дома, вы относитесь так же ко мне, да? И вот с уважением относились ко мне, отвечали на все вопросы мои. Это уже уважение к старшим. Это уже воспитание родителей. Поэтому я тоже благодарю ваших родителей за такое шикарное воспитание. Рахматчы. Саламатсыздарбы кыздар, 1 мүнөт уруксатпы? Мен Алена Малабашева, спикер, тренер, коуч. Соцбарактарын баарынан карап көрсөңөр, мен барактарымды. Анан мен ата-энелер боюнча сабак өтөм да. Ата-эне менен балдардын болгон мамилеси депчи. Ошол тема силерге канчалык кызыктуу? Ошо ата-эне менен балдар жөнүндөгү темаларчы. Кызыктуу эле. Кызыктуу, эмнеси менен кызыктуу? Можно на русском? Да, можно. Ну, я думаю, что это очень интересно для нас, для многих. Мы больше узнаем, как правильно общаться с родителями. Например, сейчас вообще модно ходить на тренинги, где можно заработать деньги, где больше можно заработать деньги, как стать миллионером, вот ищут все именно на эту тему тренинги, да? А вы вообще знаете, что именно глубокая причина денег – это отношения с родителями? Вам это знакомая тема? Ну, да. Вы где-то читали или слышали? Больше слышали. Мне кажется, хорошие взаимоотношения с родителями, это всегда влияет на физическую и психику человека. Когда у него все хорошо с родителями, в принципе, у него есть поддержка, ему тогда так легче в жизни продвигаться. Да. А вы вообще слышали, что правая наша сторона – это сторона отца? Нет. Если с отцом будут хорошие связи, хорошие отношения, тогда у вас будут деньги. Именно сторона отца, правая сторона, это отвечает именно за деньги. Вы не слышали? Да? Нет. А материальная часть, это левая сторона, это мама, мамина сторона, она отвечает за недвижимость. Не, я не слышала. Не слышали, да? Тогда можете открыть мою страницу, подписаться и дальше продолжать обучение ваше. Хорошо, спасибо. Молодцы, Рахмат, спасибо большое.
Урматтуу достор, дагы бир жолу кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн биз ушу көп элдер чогулган жерде, Дзержинский бульварында жакшы бир биздин жарандарыбыз менен опрос кылдык да. Бул опросто ушул ата-эне менен болгон мамиле, бата же болбосо жет ата жөнүндөгү ушу темалар биздин жарандарды канчалык деңгээлде кызыктырат экенин байкайлы дегенбиз да. Анан бул опростон кийин, сурамжылоодон кийин мени аябай кубандырган нерсе болду. Себеби көп адамдар бул тема жөнүндө билет экен. Бул тема аябай көп адамдарды кызыктырат экен. Бул тема жөнүндө көп билимдерди алып атышыптыр. Мына ушу жөнүндө маалымат алдык. Анан аябай ыраазы болуп калдым. Демек мен өтүп жаткан темалардын баардыгын тең биз тынбай дагы тереңдетип, билимдерибизди көбөйтүп, дагы бөлүштүрганга аракет кылышыбыз керек экен. Баардыгыңыздарга рахмат. Менин Алена Малабашева деген каналыма, Instagram баракчама, TikTokко жана YouTube'ка жазылганды унутпаңыздар, жана лайк койгонду да унутпаңыздар.